Alamдар ээси, анын жаратуучусу Аллах Субхану ва Таалага мактылар айтабыз. Анын пайгамбары Hazreti Muallimimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem айтабыз. Андан соң саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Урматтуу туугандар, ушинтип бүгүн биз 30 көрсөтүүдөн турган аял заты аманат аттуу акыл калчу аянттын акыркы көрсөтүүсүнө келип жеттик. Балким кийинчерээк өзүнчө дагы бир башка аталышта, өзүнчө бир сапаттык деңгээли башкача болгон долбоор ачарбыз. Анткени бул тема чоң чексиз мухит. Биздин жарымыбыз болгон аялдарыбыз жөнүндө канча сүйлөшсөк түгөнбөйт. Бул ушу биринчи этаптагы ушундай бир жөнөкөй гана, жупуну гана, түшүнүктүү гана тил менен, балким мен өзүм менен өзүм маектешкен монолог силерди көбөлүккө чакырган бир аянт катары болгон долбоор эле. Мына ушуга келип сиздер 30 көрсөтүү бою биз менен чогуу болдуңуздар. Бүгүн эми акыркы ушул этаптагы акыркы чектин коердо дагы бир актуалдуу болгон маселеге токтолууну туура көрдүк. Алда болсо эне жана бейиш дедик. Эне ким билебиз? Бул бүгүнкү биздин жубайыбыз, кечеки колуктуубуз, мурдагы күnkү абитуриент, студент, андан мурда мектеп окуучусу, андан ары секелек. Мына ошентип барып отуруп, бүгүн жаңы туулган кыз да келечектеги эне. Ар бир эненин жараткан жаратуучу алдындагы орду бар. Ага өзүнүн убадасы бар. Бейиш энелер таманында деди. Демек, ар бир кыз, ар бир аял, ар бир эне бейиш ээси. Болгондо да жөн гана бейиш ээси эмес. Аллах Субхану ва Таала урмат кылып бейиш үстүнө койду. Бизди аталарды койгон жок. Уулдарды, эрлерди койгон жок. Биз тырмышып, өлүп талып, бир канча жүздөгөн фарз милдеттерди аткарып, бейишке чыга албай кыйналабыз. Аллах Таала аял затын ушундай урмат кылды, ушундай сыйлады, даражасын көтөрдү, бир милдетти койду, аткарсаң бейиш. Менин ыраазы болгонумду кааласаң күндө көрөсүң деди. Биз Аллахыбыздын ыраазы болгонун көрө албайбыз. Biz ümit kana kılabız erkekler. Uşul buyruğunu atkardым, Allah'ım razı bol dep, жалбарабыз жана razı boldu dep, özümüzgө uşul түшүнүк менен жашоого милдеттүүбүз. Милдетин аткардым, разы болду деп. Аял заты бир эле милдетти алды, жана аны аткарса, Аллахынын разылыгын реалдуу көрөт. Реалдуу көрөт. Аллахым мага разы экен дейт. Бир эле милдет. Мына ушундай даражага ким татыктуу? Эне. Бейиштин үстүнө коюп койду. Эне болуу балким бул төрөгөнү үчүн гана эместир. Балким тарбиясы үчүн да эместир. Балким эзилип, боору менен эти балага күйгөн үчүн да эместир. Балким ушу мекен үчүн, эзилген үчүн эместир. Эне бул Аллах Субхану ва Тааладан алган бир жакшылык болсо керек. Эне болгон үчүн гана болсо керек. Эне деди болду. Мындай эне болсо деген шартты мен билбедим. Бирок эне болгон үчүн бул кандай бир зор, кандай бир чексиз урмат. Эненин жатынында энеге болгон жаратуучунун ишенимин караңыздар. Жаратуучунун урматын караңыздар. Эненин жатынында идиште Аллах Таала күндө миллиондогон өзүнүн пенделерин жаратат. Мен башка жан жаныбарларды айтпай эле коеюн. Аларды да жаратат. Бир клеткалуу амебадан баштап биз көрбөгөнүн бардыгын өзү жаратат. Өзүнө таандык болгон табият, акылыбыз жетпейт буга. Аракет да кылбайбыз, бирок жаратат деп билебиз. Бизди да жараткан эненин жатынында. Ар бирибизди персоналдык түрдө Аллах Таала эненин жатынында жаратты 9 ай бою. Адам затын кандай бир чебердик жана кандай бир зор мухаббат менен жаратты. Аны эне фигурам бузулат деп ыргытып ийген жок, идишти төгүп ийген жок, алдырып ийген жок. Бул урмат болду. Ал чыдап 9 ай бою көтөрүп берди. Ушул Аллахтын чыгармачылыгына чыдап берди. Курсагы чоңойду, бир аз нерв, талгак, дискомфорт бар албетте, кыйынчылык өзүнө жараша бар, бирок ошого жараша Аллах Таала ушул эненин чыдап бергени үчүн, анын чыгармасына, демографиялык картасына кошкон салымы үчүн энени бейиш үстүнө коюп койду, жана андан чыккан перзентке, уулга энеңди разы кыла албайсың, кызмат кылып жаша деген милдетти коюп койду. Мындан өткөн урмат барбы энеге? Мындан өткөн урмат барбы энеге?
Enenin jatınında 9 ay boyu ar bir makuluk özgöçe muhabbat menen jaralып oturат. Özgöçe jakındık menen merimdilik menen jaratılıp oturат. Rabbısının tüzdön tüz keligişi menen jaralып oturат. Şu kletkadan kletka, kan, uygan kan, andan arı barıp et sööktөр, andan arı kan tamırlar, anan can berildi çıkılıp Allah Taala uşu 9 ay boyu bir de көзүрмемге калтырбай жаратып отурду. Жана андан адам пайда болду. Аны бул жашоого жаралары менен ырыскысын бияктан бере баштады. Мына ушунун бардыгында эненин ролун караңыздар. Мен айта турган нерсе, мына ушундай бир керемет. Энени биз эмне кылып койдук бүгүнкү күндө? Жараткан, жаратуучу бейиштин үстүнө коюп койгон энени биз эмне кылдык бүгүнкү күндө, эркектер? Ал мушташат. Адам өлтүрөт. Бүгүн бука соёт. Kan бар жогу. Бүгүн базардын бардыгы эне. Биздин базарда эле турсак кана Россиянын кең боорунда көрүнгөн рекет менен мушташып, көрүнгөн тоноочу менен мушташып, налогу менен бир квартирада 50ден оонап жашап, үйүнө тыйын жиберип калды. Эркекти бакканга. Ошол биздин эне. Жатын үшү урган. Жүздөгөн оорунун түрү. Али бели бешиктен чыкпай атып, психика эмоционалдык балансы бузулган. Ким жооп берет? Бул энени бейиштен бутун тартып түшүрүп салганыбызга. Ким жооп берет тугандар? Албетте аталар жооп беребиз. Эненин эне экендигин түшүндүрүп тарбия бере албагандыгыбыз үчүн. Эненин энелик табиятында турушуна кам көрбөгөнүбүз үчүн аталар жооп беребиз. Андан ары анын табиятын талкалап, өзүбүзгө окшогон ушундай бир ташпоор, коомчул, эркек сымал аял кылып койгонубуз үчүн эрлер биз жооп беребиз. Андан ары уулдар жооп берет. Эне бейиш ээси. Аллахтын урматындагы зат. Эне бейиште Аллахынын урматына татыктуу болгонун дагы бир белгиси бир гана өзү эмес, өзү менен бир канча үй бүлө мүчөсүн бейишке алып кирип кетүү мандаты берилет экен. Раббыс айтат экен: "Ооба, сен мен айткандай жашадың, мен сага ыраазымын, дагы алып кир адамдарыңды" дейт экен. Кыз ата менен тозок ортосунда парда дейт. Демек, атасын да алып кире алат экен. Мунун да тетириси бар. Кээ бир хадистердин маанисинде ошондой. Кыз өзү менен кошо атасын да, агасын да, дагы мынча эркекти чогултуп, дүңгү менен тозокко алып кетүүгө дагы шарт бар экен. Мен ойлойм, бизди тозокко кыздарыбыз алып кирип кетип жүрбөсүн. Бизди тозокко бизди төрөгөн энелерибиз өздөрү алып кирип кетип жүрбөсүн. Ошондуктан бул коркунучтуу маселе. Энелерибизди кайра өзүнүн ордуна көтөрүшүбүз керек. Кайра өзүнүн ордуна, тактысына отургузушубуз керек. Айланайын энеке, сенин ордуң мыногу жер. Бул ташбоор, суук базар эмес. Сенин ордуң бул жанагы эркектер менен тең тайлашкан майдан эмес. Сенин ордуң бул шыбакчылык эмес. Сенин ордуң бул семишке сатуучулук эмес. Сенин ордуң бул талаачылык эмес. Сенин ордуң бейиш деп кайра өзүнүн ордуна кайтарышыбыз керек. Биздин 30 күндүк ушул акыл калчу аянтыбыздын айтылар сөзүнүн төрөсү ушу: энелерибизди өзүнүн ордуна кайтаралы. Өзүнүн мекенине кайтаралы. Ал да болсо биздин денебиз жана отурган жери бейиш. Өзүнүн ордуна кайтаралы. Буга биз жоопкербиз. Энелерибиз Раббысы койгон бейишинде болсун. Буга биз милдеттүүбүз.